Урматтуу туугандар, мына Ордолоо ош жергесинде башталган муктаждар турак жай комплекске сиздер реквизит аркылуу жардам берип аткан каражаттар кандай түшүп атат, канча түшүп атат, ушул көбүңүздөрдү кызыктырып, көбүңүздөрдү күмөн санатып атат. Болуш керек. Мына мен азыр сиздерге отчет берип кетейин. Эми туугандар, кече күнү жазып атасыздар. Ооба, Ошто материал бере албаса дагы каражат салып атат. Алла ыраазы болсун, жардам берип атасыздар. Жок эмес. Бирок кээ бир аябай бир чоң бой катуу жардам болуп атат, андай мындай деп да ойлошуңуздар мүмкүн да. Мен ушуларга отчет кылып кетейин. Андан сырткары туугандар, мен бир нерсени кыстыра кетейин. Эгерде бир күндө биз видеону көбүрөөк чыгарсак, же күндө видео чыгып турса, кичине кыймылдап жардам түшүп турат. Ал эми 2 күндө бир, 3 күндө бир же видео токтогон болсо, жардам да тырс эле токтойт, чын айтайын. Эми биз кече 14, бүгүн 15 август, кече 14 күнү биз бир күндө 3-4 видео чыгардык да. Мен эми ошол 14 август күндөгү элдин салган аманаттарын көргөзүп берейин да. Мына 13, 14 башталды. Так, мына 1000 сом, 10 сом, 50 сом. Биз кече тактап келатканда 2000 сом расходко иштеткен элек. Андан бери мына 100 сом, 21, 100. Булар ким десеңиздер, мына ачып деле берем. Мына Уланбек Т дейт, көрдүңүздөрбү? Мына 50 сом ким десеңиздер, мына Уланбек азыркы эле экен. 70 сом ким десеңиздер, Венера Е дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ушу сиздердин аманатыңыздар. Мына 70, 20 кошуп туруңуздар. 50, 600, так, 100, 100, 120, 250, 111, 30, 500, 11, 182, 100, 1000, 50, 5 сом. Мына 5 сом салгандар да болуптур. Алла ыраазы болсун. Мунарбек Б дейт, көрдүңүздөрбү? Мен айтам го сиздер 1 сом болсо да салыңыздар деп мына. Андан сырткары 500, 1000, 300, 200, 100, 120, 200 коштуңуздарбы? Кошкон болсоңуздар, мына ол сумма бир күндө, кече мен 14 күнү бир күн бою чыгарган сумма, бул ашып барса канча бир 4000 сомдой каражат түштү кече күнү. Эми бүгүн 15-нан, бул вечера деп турбайбы, бүгүн мына кече түнкү 12ден башталган 150 сом, мына 10 сом которуп атат. Көрдүңүздөрбү? Мына Асель дейт. Ушундай бир туугандарыбыз которот. Мына 10 сом, 150, мен так кошуп кетейин. 100, 160, 260, 310, 410, 510, 530, так, 630, 680, 600, так, 680, 780, 880, 980, 1080. Жок, 1080 дейм да, 2000 болуп атат. 2000 мына менен 2000ден ашып калды. Мен адашкан болсом сиздер кошуп кеттиңиздер. Так, мына 10 сом, 11 сом мына кайрадан. Так, Асель кайра эле 10 сом салып атат. Бүгүн да Осөрбек деген салып атат 11 сом, көрдүңүздөр, а? Так, 2000 болуп атабы? Примерно мына 3000 сомдун баардыгын кошуп чыгыңыздар. Мен кайрадан айтып кетейин, кайталайын. 150, 10, 150, 100, 121, 150, 100, 100, 100, 1000, 10, 11, 100, 70, 200, 230, 150, 200, 100, 500. Буну баарын кошсоңуздар 3000 сомдун тегерген эле каражат чыгат. Ал эми мына 20000 сом деген мен буга чейин видеодо айтып кеттим. Азыр усталарды толугу менен чатырын жапканга баалаштым. Мына 20000 сом мына азыр усталарга Яхё дейт. Ушул уста кебизге аванс катары котордум. Мына сиздердин аманатыңыздар. Устанын чатырынын баардыгын биз 200 000 берсең болобу медер деп ушундай баалашканда, ака 150 кылайын деп ойлонуп аттым элем, бирок 150 деле аз билем десем, 200 жакшы эле айттым укам дедилер. Боптур, 180 берейинчи ака десем макул деп түшүнүп, 180ге баалашып, 20000 сом азыр аванс өткөрүп, устаны узаттым. Мына ол эми көрдүңүздөр, а? Сиздер ойлонуп атасыздар, бир күндө кокуй 30 000, 20 000 жардам берип атат деп ойлоп атасыздар да, жардам болуп атат депчи. Бүгүнкү жардамды мен сиздерге айтып бердим. Мына бүгүн круглая сутка, кечеден бүгүнкү күнгө чейин ашып барса 3000 сом каражат түшүп атат. Кечеки күнүбүз, кече круглая сутка 14-түнө бир суткада которулганыбыз, бул 4000 сом каражат түшүп атат. Бул деле жаман эмес. Бирок 3000 сом, 4000 сом менен мына ол ишти кантип жылдырасың, тууган? Мен бул нерсени эмнеге айтып атам деймби? Көп адам мына койнунда котур ташы бар адамдар айтат экен да. Кече такталып атсам деле анча себеп жөн эле бир түндө түштү сизге укмуштуу эле дейт. Эми жардам болду эмес. Ошол 4000 эмес, 4 тыйын которуп атканга деле мен ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун биринчиден. Бирок 3-4 менен курулуш кыйын, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мен сизге азыр 1 күндүк, 2 күндүк отчетту айтып бердим. Бир күндө 4000 түшсө, экинчи бүгүнкү күнү 3000 сом түшүп атат. 7000 сом 2 күндө. Ал эми 7000 сомго тууган эмнеге эмне иш кыласың? Азыр устага мына 20000 сом аванс өткөрдүм. Бул аванстарды эми дагы мен кайталап кетейин. Так, өткөндө туугандар
бизге бул иш токтогондон бери жардамдар болуп, урматтуу мекендештер, иш токтогондон бери мен усталарды стена бүткөндө устанадан 393 миң карыз болуп кетиргем. Кайдар кайталап атам, дагы айтам. 393 миң сом менен бүтүп, 80 миң сом карыз алып, усталарды узаткам. Усталардан карыз болбой, бирок бирөөдөн алып карыз болгом. Ошол 80 миң сомду дагы Кудай бурса мен берип бүтүп алдым. 80 миңден сырткары дагы бүгүнкү күндө 40 миң, 45 миңдей каражат чогулуп калды эле. Анын 20 миң сом азыр мына көрдүңүздөр усталарга аванс деп өткөрдүм. Эми так ошол стена бүткөндөн бери Зеленоградскийде аялдар жааматы Алтынай эжеке 20 миң рубль которду. Өткөндө стенага 20 миң которгон, усталарды өткөндө узатарда 25 миң которгон. Ал эми кече 3-4 бир жума мурда дагы 20 миң которду. Жалпысынан 65 миң которду Зеленоградскийдеги. Бүгүнкү күнгө чейин иш болуп аткандан бери. Анан так татуу кележебиз жердешибиз болуп Москвада иштейт. 15 миң рубль Төлөйкөн айылынын таалим аялдар жааматы 8 миң сом, Калыс экебиз 5 миң сом, Санкт-Петербург апалар жааматы. Мына ушул каражат Санкт-Петербург апалар жааматы 16 миң 500 сом. Мына ушул каражатка чейин мен айткан каражаттарды чогултуп, ошол усталардын кетирип аткандагы 80 миң карызды берип узаттым. Анан ошол Даян ийнибиз 7 миң сом, Чыңгыз досубуз 2 миң сом, Нурбек ийнибиз 2 миң сом, Нарындан досубуз 1,5 миң сом, Райым 1000 сом, Медербек 1000 сом, Шакир деген ажекебиз, сөзүбүздүн агабыз болчу, албатта 2 миң сом. Мына ушул сиздердин аманатыңыздар. Анан мен азыр М-банкка баарын айтып өттүм да. Мына мен азыр айтып өткөн Сбербанкка түшкөн каражаттар дагы М-банктын мен силерге бир күндүгүн баардын отчетун мындай историясын кошуп көргөздүм. Мындай көңүлүңүздөр эми ай деп тынчып калса керек туугандар, Кече жазып атат да бирөөчү, мен эмне үчүн буну айттым? Бул жакты көргөзүп койсоңуз, могул Жалал Абадтагы Такта базар жааматынын атынан жалпысынан 250-300 миң сомдук такта бүт баары жардамга келгенде кичине Оштогу бизнесмен, ишкерлерди такта менен иш кылгандардын намысын кытыклап кичине баягындай ойготуп койгонго аракет кылдым элем. Урматтуу Оштогу ишкерлер, намысыңар кичине болсо да тыз эттүү аракет кылыңыздар. Жалал Абадтан жардамдар Ошко келип атат, Оштогу муктаждарга үйлөр келип атат десем бирөө жазып атпайбы? Медер Оштон деле реквизитиңерге которуп атабыз го, которуп атышат го депчи. Мына ушул сөздөн улам мен азыр сизге бир күндүк, 2 күндүк историяны көргөздүм. Которуп атасыздар, ооба бир күндө целый бир суткада элибиздин 3 миң сом, 4 миң сом жардамы болуп атат. Ошол туугандар, баарыңыздарга дагы бир ирет эмне дейм, чоң рахмат айтам. Эми сиздерди карап сонун жылмайып, күлүп, жакшына сүйлөп кое беришим мүмкүн, бирок мынакта арабы ыйлай турган иш болуп атат. Неге? Мен азыр могул тактаны чечип алдым. Чатырына кеми дегенде 200 миң сомдук тинике жеткидей эмес экен. 250-300 кетет экен. Себеби могул астын өстүрмөнү да кошуп сүйлөштүм. Өстүрмө тиникелерди алып беришим керек. Кеми дегенде 250 миң, 300 миң сомду мен ашыгып бир жумада даярдашым керек болуп атат. Тиникесине 250 миң деп турайын. Ал эми азыр менде дагы бир 40 миңдей 40 миң, 45 миңден 20 миң бердим. 25 миң, 30 миңдей каражат бар да. Ага кошуп эртең бир 100 миңдей лай басканга устага кетсе керек. Ошого туугандар бир дагы 60-70 миң сом лай басканы керек. Эртең эмес, бүрсү күнү керек болуп атат. Лай бастырышым керек, бул биринчи. Экинчиден 250 миңдей тинике кетсе, ал эки. Лай менен буга 300 миң болуп атабы? Усталарда мен азыр 160 миң сом карызым калды. 460, аяк бияга 500 миң сомду мен 10 күндө табышым керек. 10 күндө сиздер мынтип М-банкка 3 миң, 4 миң, ашыгы 5 миң сомдон которуп турсаңыздар деле, бул деген 10 күндө 50 миң сом деген эле болот. Ал эми 450 миңди мен 10 миңди кайдан табам, кандай кылам, эми ушул ойлонуп атат. 450 миңдичи 9 адам 50 миңден берип койсок деле бүтөт. Же 450 адам ушу Инстаграм, Ютубтан миңдеген адам көрүп атат да. 1000 сомдон чогулсак бүтөт. 1000 сом баарыңарда бар. Баарыбызда бар. Нол жерде жок болсо кыйын экен да туугандар. Эми сөздөр улам айтылып атат, жеткенге жетет. Жетпегенге отургузуп алып айтсаң деле ашык, кыйын. Аракет кыла берели, Кудай кааласа. Алла таалам ар бириңиздерди себепкер кылган болсун. Чоң рахмат, салам алейкум.